Бакыт байке дагы сиздерге суроом бар. Бул менин эле суроо эмес, биздин көрүүчүлөрдүн суроосу. Энергиялар боюнча баардык интернет булактарында да айтып атат. Сиз дагы өткөндө айткансыз, азыр бир октябрь, ноябрь, декабрь бир кандай десем, бир ответственный момент дегендер. Бул эмне болгон энергиялар? Ошондой кандай таасирдеги энергиялар түшөт деген нерсени сураган экен да. Эми канчалык бийик жогорку дүйнө дейбиз. Жогорку дүйнөлөрдөгү энергетикалар ар башка да. Канчалык бийиктеги мындай таза жакка жеткен энергияны өзүнчө күчү бар, кубаты бар да. Ылдыйкыбыз төмөнкү жыштыкты атпайлыбы? Эми ошол төмөнкү жыштыкка жогорку жыштык келип эгер экөө мындайынан кагылышкан невозможно, анда жарылып пайда болот да. Ошон үчүн улам өзүнүн баягы денесине жакындап койсо денесине баягы мындай калыптангандай. Ошондой болуп энергиялар чыгып атат да, улам бийиктиктен чыгып атат. Кээ бир жерлеринде ошол керектүү убактарда бир эле галактикадан эмес, башка коңшу галактикалардан же болбосо коңшу цивилизациялардын энергетикалары акырын ачылып жерге түшүп атат да. Бул порталдар деп коебуз го. Ошолор ачылып анан жерге ошондой энергетика аябай жерде күчтөнүп атат да. Бул ошол күчтөнүп аткан нерсени баягы урожайды күзүндө жыйна деп коет го, же жөжөнү күздө сана деп коет го. Ошол сыяктуу мына ушул жылда өзүнүн бир жыйынтыгы чыгыш керек да. Ошол жыйынтыкка караганда ушул келип аткан нурлар күчтүүрөөк болот деп атат да. Анан күч болот деп атат. Бул күч деген эми ар кандай нерсе менен түшүнүп атабыз. Бирөөлөр караңгылык деп атабыз, 3 күндүк болот экен деп. Негизи эле караңгы болор болбосу биз билбейбиз, бирок бул энергетикалар эгер аябай эле күчтөнүп баары түшүп кетсе, биз башка жыштыкка өтүп кетибиз. Бул мүмкүн да. Мүмкүн, бирок бул бир күндө же 1 саатта же 10 саатта болуучу нерсе эмес деп ойлойм. Эгер андай боло турган болсо, биз жердеги адамзат буга даяр эмеспиз да. Биздин матрицалар, жаңы матрицалар келет да, анда эски матрицаларыбыз көтөрө албайт да. Биз даяр эмеспиз да. Ошон үчүн бир кандайдыр ортодо бир убакыттар белгилеп болуш керек. Мисалы 2022 дегенде бул өзү эле двойкалар болуп атпайбы, жалаң экилерчи. Значит, буну мындай эле билсек болот. Аябай күчтүү энергетика, күчтүү жыл келет депчи. Ошон үчүн бул жылга чейин, бул жылдын жыйынтыгы боюнча биз кандайдыр нерсеге өзгөрүп кетишибиз керек да. Ошол нерсесинде келе турган нурлардын улам биринен бири күчтүү. Биз пока ногу денебиз кристальский денеге айланып, жука денелүү адам болмоюнча биоэнергетикадан кутулуп, биз ушундай бомбардировкада боло беребиз да. Бирок ушул бомбардировкага чыдаш үчүн биз ошо келип аткан нурларга шайкеш келишибиз керек да. Мисалы жана айтып кеттик го, жука жылуу мамиледе, жакшы ойдо, жакшы сөздө ошо терс энергетиканы жаратышпашыбыз керек да. Эгер аны жаратып алган болсок, билбестиктен аны заматта кайра коюш менен жок кылып мээрим төгүшүбүз керек. Себептен ал энергия ката элек кезиндечи. Эгер ал энергия катып же өзүнчө бир иштей баштаганда, бул саат биз үчүн кыйыныраак болуп калат. Баягы баардык нерсе бумеранг сыяктуу айланат деп коет го. Бул айланганда катуу тийип калышы ыктымал да. Ошон үчүн ошол жылдын аягындагы чейин аябай чоң өзгөрүүлөр болот. Даже ошол өзгөрүүлөрдүн ичинде ошол айтылып аткан үстүн караңгыда айтылып атат, экинчи күн чыгат деп атат, айлар пайда болот деп атат. Но булардын баары ошол азыркы түшүп аткан энергетикаларга жараша алдын ала айтылып атат да. Мана именно ошондой болуп кетери же болуп кетпесине баардыгына фактор адамдын аң сезими болот да. Баардыгын жердеги адамдын аң сезими чечет да. Канчалык күчтүү андай кылып чече берген менен жердеги аң сезимдин канчалык даярдыгы, канчалык ошону көтөрө ала турган болгондугу ушулардын баары каралат да. Ага чейин баягы биринчи келген план боюнча айтыла берет да. План боюнча мындай болуш керек, мындай болуш керек деп. Бирок ошол план может андан катуу болуп кетиши ыктымал, может андан жука болуп кетиши ыктымал, может дагы созулуп кетиши ыктымал да. Ушундай нерсе бүт чече турган биздин адамдын аң сезиминде. Бакыт байке, азыр ушу
айтып атканда ар нерсе оюма келип атат да. Биз негизи 2012-жылдан бери эле ушинтип эра водолеяга өттүк деп келатпайсызбы? Ошондон бери эле энергиялар улам күчөп түшүп атат да, туурабы? Ошондо бул жыйынтыктоочу энергия бул эмнени жыйынтыктап атат? Негизги жыйынтыктоочу энергия биз азыр кандай болот билем, элдин ошол ноябрь декабрь айында ойгонушу катуу болот да, күчтүү болот деп атат да. Эгер ошончо аң сезим ойгонуп кеткен ошондо болсо алар ошол энергияны жарата баштайт да. Ал энергиянын күчү жаратканда бул бизде эски жыштык да азыркычы. А эски жыштык мындай айтканда кереги жок болуп калат да. Ошондуктан бул өзгөрүү аябай чоң өзгөрүүгө айланган турат да, эгер ошондой болсо. Бирок андай болбой калышы ыктымал, себептен фактор адамдын аң сезими болуп атпайбы? Эми ушул түшүп аткан энергияларды кимдер сезиш керек? Муну жанагы жогорку жыштыкка өтүп аткан адамдар сезеби же төмөнкү энергетикада жүргөн адамдар сезеби? Ким сезиш керек бул түшүп аткан энергияны? Например, сентябрда деле күчтүү энергия түштү, августта деле күчтүү энергия түштү деп эле ар бир айда эле энергия түшүп атат да өзүчө. Эми ошону ошол түшүп аткан энергияларды, например, мен деле сезбей элем да. Анан кээде баягы чарчап, жаткым келип, ушинтип калганда, ошондо өзүм ушинтип ойлоп коем да. Энергиялар түшүп мага таасир тийип атат окшойт, көтөрө албай жатамбы деген нерсе келет. Ушундай ойлор келип атат да мен өзүмөчү. Ошондо ушул энергияны ким сезиш керек? Бул энергияны чынында сезем деген киши баары эле сезет. Эгер ошону сезем деп өзүн бир ошондой бир шкалага койсочу. Анан кийин агынып эч ким койбойт ал шкалагачы. Анан ошон үчүн бул шкалада ошол бул энергетиканын үстүндө иштегендер муну сезе баштайт. Жөнөкөй эл кантип сезсе болот? Жөнөкөй элдин уйкусу качат бирөөдүнчү. Бирөөдүн болсо тескерисинче уктай эле баштайт. Бирөө мурун жалаң түндө уктап жүрсө, бүгүн бирөө күндүз уктай баштайт да, түндө уйкусу качып кетет да. Ошол сыяктуу эле ар бир жерге кирип аткан энергиянын өзүнүн кызматы болуп аткандыктан адамдар бир тур эле грипп болуп калат. Туруктаган жеринен элечи. Анан мурункудай болуп албагы бир жумага созулбайт. Кайра может кечке маал жок болуп кетиши ыктымал. Ушундай ар бир жерибизде застойлор болуп, энергия жайгашканча ошондон адамдар көбү сезе баштайт да. Анан башка түш менен көргөн эл көп да, бизде кыргыздар баары эле түш менен го, түшү менен сезе башташат. Түшүндө бирөөлөр уча баштайт. Бул энергиянын таасиринин аркасында бирөөлөр ушул өздөрү билбеген бийиктиктерге чыга баштайт. Ар кандай нерселер бериле баштайт да. Буну ошондон адамдар өздөрү эле сезсе болот да. Кандай адам учуп баштайт түшүндө? Ким? Кандай адам түшүндө учуп баштайт? Эми бул адамдын өзүнүн биздин кыргыздын сөзү боюнча түңүлбө деп сага түшүңөн берди учуруп дейт да. Бул деген түңүлбө деген түшүңөн учуруп берди дегенде бул сенин түбүң периште деген сөз да. Сен учуп жүрөсүң деген нерсени кайра көрсөтөт да, ушул сен учуп жүрөсүң мына дегенде. Булардын баары эле белгилер болот да. Анан ошол белгилерди адамдардын баягы мындай да, адамдар ушуну окуп алып же көрүп аткандан ондай кандайдыр ички сезим менен кабыл алса, ал адамда дагы бир ичинде реакция боло баштайт аң сезимдеричи. Жөн эле көрүп жөн эле отурса ал эч кандай реакция да бербей калышы ыктымал да. Ошон үчүн кандай болсо да бул адамдын аң сезими бир ойгоо болуш керек да, баардыгын кабыл алганга жүрөгү ачык болуш керек, анан ишеними бекем болуш керек да. Баары өзгөрүп атканын билиш керек, сезе билиш керек. Мисалы өзгөрүп атканын эң баарыңар билген нерсе өзгөрүү. Мисалы бүгүн бир нерсени карасаңар 11 саатыңарчы же соткаңарчы же 22 ушундай болуп атпайбы? Ошол берилип аткан ар бир сандар бул белгилер да. Анан ошол белгилерди чече билип, анан кабыл ала билип, мындай болуп аткан турбайбы деп, ошолордун баарын адам өзүнүн интуициясын мындай айтканда кошо башташ керек да. Эми аны элдин баары эле билбейт да. Мен, например, именно ушундай окшош цифралар болгондо сообщение келип калган болот. Негизичи WhatsApp'тан сообщение келип калат. Минтип карасам 11 болуп калат. Анан
анда эле мен чече албайм да, анан значит туура экен, значит жакшы экен деп кое берем да. Ана жакшы экен деп болуп койдуң аны. 17 болуп калды, допустим. Ошол маалда ойгонуп кеттим, саатты карасам 17 болуп калды, допустим, уктап аткан болсом делечи. Анан саатты карасам 07 болуп калды, анан ошондо карап туруп, жакшы нерсе болот экен деп коюп эле кете берем да. Ошо сен баарын билип атпайсыңбы, өзүң билбегениң менен сен жакшы жакы анын баарын чечип кетип атпайсыңбы? Негизи жаман эчтеке келбейт да, баары жакшы нерсе келет. Ошого мурун андай жок болчу да, сен айткандай, бул азыр күчүп атпайбы? Мисалы номерлер деле одинаковый машина көрөсүң, тиле карай салсаң ошондо булардын баары ошо сага берилип аткан белгилер да. Бул биз мындай айтканда ошо энергия келдик, сен менен иштешип атат деген сөздөр да. Көңүл бур бизге дегендей да. Мисалы алар жука денеде болуп аткан, жукачыкта болуп атат. Биз жукачыктыкты көрө албайбыз да, колубуз менен да кармай албайбыз да. Ошон үчүн биз аларды көп мындай маани бербейбиз да. Жакында bunun баары чечилип, жакында билинип калса, ар бир адамдын өзүнүн сезим, туюмдары иштей баштайт да. Баарын эле билип, анан көрүү сезимдер ачылат, буюрсачы. Укмуш нерселер ачылат. Анан bunun дагы бири баягы адамдар коркуп аткан нерсеси бар. Ал эмне дебейсизби? Мисалы адамдын ички дүйнөсүндөгү нерсе чыкпай калса, терс нерселер. Баягы бул энергияда матрица күйүп кетет турбайбы? Ошондо адамдар да күйүп кетиши ыктымал да. Эми күйүп кетүү дегеним өлүм оштоп кетиши ыктымал деген сөз да. Демек, бүгүн жанагы ооруп өтүп кетип аткан адамдар бүгүнкү энергияны көтөрө албай кетип калаткан адамдар болуп калат да. Башкача айтканда, Жок, башкача айтып айта албайм. Себеп дегенде ар бир өзүнүн кызматын бүтүп аткан нерсе да, кызматы бүтүп кетти деп коебуз да биздечи. Жаш эле, картаң эле, оору эле, кызматы бүтүп, күнү бүтүптүр депчи. Возможно, ошол эле өзүнүн планы боюнча кетип аткандар бар. Анан ошонун ичинде бул күтүүсүз оорулар бар да. Күтүүсүзгө бизде шейит деп коюшабы ошондой өлгөндө. Мисалы мына авария бар чогулуп бир өлгөндө 7-8 мына ушул жери бизди таң калтырат. Себеп дегенде ар бир адамдын өзүнүн энергетикасы бар да, топтолуп жүргөн ичиндечи. Эгер сиздин энергетикаңыз топтолуп жүрсө, бир кандайдыр жакшы энергияга ээ болсо, сизге кырсык тийбейт да. Анан мен ойлойм, 8 тең ошондо бир энергия болуп калдыбы депчи. Айла жок ойлойсуң, 8 тең бир ушундай болсо керек депчи. Себеп дегенде бир сөз бар го, бир илгери эле эмес, бул ошо таластык бир кишинин айтып го, ошол таласта ушу көз ачыктарга барып калганбы, айтымшыларга барып калса, сен сууга чөгөлөсүң деп коет да. Сураганга өзүнүн тагдырынча. Анан баягы тиги баягы көз ачтарда неграмотник го, анын прямо бетин айтып койгон, ал тиги прямо кабыл алган да. Возможно, андай болмок эмес. Но ага ошентип айтып койду, ал ошону эмне кылды, жаратып алды. Анан вообще сууга жолобойт, сууга кол ушундай нерсе жүрөт. Азыр элдин баары эле сыртка чыгып атпайбы, анан ошо Турцияга барып калыппыз да. Анан Турциядан учарда самолет бирдеке болуп келбей турган, учпай турган болуп калышканбы, айла жок, ошону пароход менен сүзөтүүгө туура келип калыптыр да. Анан пароходко сүзүп анан келатып анан баягы шторм башталыптыр да. Ал ошондо чыгып алып баягы Кудайга жалынып атат да, баягы. Билет да эми судан эле. О Кудайым, мен го билем эмне болуп өлөрүмдү. Булар байкуштар билбейт да, буларды эмне беажал өлтүрүп атың дегенде, Кудай айтыптыр дейт го, баарыңар тагдырыңар ушундай, ушул жерге чогулмаксыңар, чогулуп бир өлмөксүңөр дегенде. Тоже ошондо ойлошко туура келип калат да, себеп дегенде адамдардын энергетикага толгон адамдарга, мисалычы, андай кырсыктар тийбейт да, тие албайт. Только жанагындай ажал жетип гана өзүнүн кызматы бүтүп гана бир баягы баарыбызда бир мындай айтканда аалам менен договор бар экен да. Муну кылам, муну кылып келем, аланча. Ошондой эле болуп гана кетип аткандар болсо, мындай салыштырбайбыз да. Себеп дегенде азыр мындай суроо да, андай кыйын болсо анда эмнеге пайгамбарлар өлүп калды, адамдар 63 жашында рак деле болуп өлгөн экен да, пайгамбарлардын тагында. Себеп дегенде алар ошол кызмат менен келишкен, ошол кызматын аткарып кечке туура келген да. Кызматы бүткөндөн кийин. Азыр ошо өлүм жөнүндө болуп калгандан кийин дагы бир суроо бергим келип кетти да, баягы карма боюнчачы, Бактыбек эке. Жана бир үйдөн
жанагынтип автокатастрофа болуп бир үй бүлө бүт өлүп калып атпайбы? Анан ошондон бирөөсү калып калат да үйүндөчү, өлбөй, барбай калганы. Ошондо бул кимдин кармасы болот? Тиги өлүп калган адамдарга келген кармабы же болбосо биякта жалгыз калып калган адамдын кармасыбы? Бул суроо өтө эле кыйын экен да. Себеп дегенде ага сен жашабасаң, ага кирип чыгып атпасаң билбейсиң да. Карма менен кетип атабы булар, кандай карма менен кетишип атат? Основном анчалык баары чогуу кеткенде булар ошол топтогон энергетикага түшүп келди. Мисалы билесизби, баягы биздин аэропортто самолет жарылып, ошондо бир кызык нерсе болду. Ошо самолет кулаардан мурун ушундай эле сүйлөшүп отуруп эле анан аянтып атканда бир бала айтып калды да ошол жерде. Ай, капкара топтогон энергия чогулуп калыптыр Кыргызстандын үстүнө депчи. Анан кийин аны эми баягы билбей калды, кой эми чыгарып кое элем Кыргызстандын өзүндө бирдеке болобуз деп чыгарышкан ал энергиянычы. Бирок именно чыкты деп алар аэропортко узатып коюшкан да. Анан ошондон кичине жанагы авария болуп атпайбы? Ойлобош кайда жок. Атаң ошол энергияга урунуп калган турбайбы булар? Ошол энергияны жок кыла берсе болмок экен, дакансы эле аны чыгарып коюшпай депчи. Себептен бул энергия топтолгон энергетика жыйылып өзүнчө агымарда жүрө берет да. Анан ошол каерде жаман нерсе же жаман мынтип боло турган жерге булар шак эле күч болуп калат да, ошондой болуп калат да. Анан булардын баарын илгери биздин ата бабалар билген экен. Анан азыркы кезде булардын баары бизде как ширик ошондой нерсе менен бул илимди калып кетти да. Себеп дегенде именно калып кеткени бул илимди адамзаттын аң сезими ойгонбош керек да. Адамзаттын аң сезими мындайча айтканда кул караңгылыкта жашаш керек. Караңгылыкта адамзаттын аң сезими жашаш көпчүлүк үчүн выгодно да. Кара күчтөр үчүн, кара күчтөр үчүн, ошо кара күчтөргө кызмат кылып аткан канча киши биздин аң сезимдерди ошол жака буруп баратат да. Мисалы эми ачык эле убакыт эле келип калды, ачык эле айтсак болот. Бизде берилип аткан мектептеги тарбиялар, үйдөгү тарбиялардын көбү эле биздики ошол баланын төрөлгөндө эле аң сезимин жапканга аракет кылабыз. Эмне үчүн акыркы төрөлүп аткан жаш балдар урушсаң да тиле албайт, урушсаң да тиле албайт. Аларга ошондой программа салынган. Бизге окшоп ээрчип кетпеш керек да. Ограничение жок. Ошентип отуруп аларга убакыт келгенде шак сонун кылып ачып берет. Биз болсо ошентип чектелип калганбыз. Мисалы ата энебиз бизге, ата энебиз элдеги мугалимдер болобу кимибиз болобу, она карачы жетиген жылдыз, ал бул жылдыз, анан бир күн турат, анан бир ай турат, башка нерсе айткан эмес да. Биз ушундай ушунчалык кененбиз, сансыз экенибиз, сансыз күч экенибиз, баарыбыз бириккенде кубат экенбиз. Андай нерселерди бизге өткөнбүз да. Ошон үчүн адамзаттын аң сезими кандайдыр бир нерсеге чектелип эле, өлүм бар, тозок бар, башка жашоо жоктой көрүнүп калганда өздөрүнүн баарын ушу чексиз жашоонун же ошондой күчүн чектеп алышкан да. Төрөлдүм, өлдүм деген нерсе бар. Мына бүгүнкү деле жаңы эле эртең менен ошол эле сөз болуп кетти. Бир өздөрүнүн ученый сезген адамдар менен сүйлөштүк. Алар да ушу мага келип өздөрүнүн бир жазган барактарын билгендерин алдыга алып чыгып анан ошол сөз болду. Вроде алар да жакшы нерсени айтып атат. Бирок кандай жакшы нерсени айтса да ал биз үчүн өткөн чак болуп калды да. Анан мен түшүндүм да, бул кандай жакшы болгон, бул өткөн чак. Будан сен бирденке сыгып ала албайсың. Азыр такыр башка нерсе келди, башка ойлор, башка бунун биса бул кыйын экен, бул кыйын жазылыптыр же бул кыйын түшүнүктөр бар деп биз аны ээрчиген менен бунун энергетикасы бул үчүнчү жыштыкка ылайыкташтырылган. Кандай мыкты болсочу. Бүгүн адамдын аң сезими вертикальный кетип атпайбы? Ошон үчүн бул биздин аң сезимди дагы да болсо бизди мурунку өткөн чакка байлап коюп атат да. Же жалганбы? Азыр кылып аткан ишибиздин баары, ойлонгонубуздун баары, кылып аткан кылбатыбыз, окуубуз баарыбыз бүт жагыбыз эмне өткөн чакка байланабыз. Өткөн чак бүттү деп какшап атат. Анан биз ага болбой эле ошону туура деп туу кылып көтөрүп атабыз да. Ошон үчүн бүгүн биздин аң сезимдердин баары ушундай чексиздикти жараткан. Чексиздикте болуш керек да. Ал үчүн сиз кимсиз? Жөөктөгү Кудайыңызга кайрылып, ошондой Кудай кандай чексиз, ошондой кандай кеңдикте болсо, сиз да ошондой өзүңүз сезгенде гана сиз ошол энергетикага бат эле жетип барасыз. Бакытбеке,
Биякта дагы суроо бар, бирок убакыт аябай эме болуп баратат да. Жана фотонный кемерге киргенде, фотонный кемерге киребиз деп өткөндө видео снимать эттик элек. Ошондо дагы элдерде бир коркунуч сезими пайда болду да. Бул кандай болот, эмне болот деп элдер 3 күндүк мына капкараңгы түндү муздакты элестетип алып коркушуп атат элдерчи. Ошол боюнча кичине элдерге комментарий берип койбойсузбу? Бул сиздин сезимиңизде кандай болуп түшүп атат? Мисалы менде мындай да, бизди үйрөткөн деги эле биздин алып аткан илимибиз бул коркууну жаратпоо да. Кандай болсо да ошол акыбалда өзүңдүн бийик энергетикада кармайсыңбы, ошол жыртыкта өзүңдү кармоо. Мейли тоо кулайбы, мейли дайра ак кетеби, сен ошол жыртыктан чыкпашың керек да. Ошондо бул нерсе сизге билинбей өтөт да. Ошондой эле адамдарга ошо айтып кетебиз, адам канчалык өзүн жарыккалап коркунуч сезимди буну чуулдатпай, буну жаратпай, ошондой болсо бул ошондой эле өтүп кете берет адамдаргачы. Биз качан гана ошол десен, мындай болот, андай болот деп корккондо биз явно ошо коркунуч сезим менен баягы өтүп аткан кемер курдан фотонойдон биз көрө баштайбыз. Ал көрө баштаганда эми адамдардын мындай эгерде неме чындык болсо, ал ошол эски энергия менен жаңы энергиянын ортосундагы боштукта экөө биринен бири ажыраган нерсе да мисалы. Бул ажырап атканда бул жерде ажырабайм деген күч көп да. Анан бул ажырабайм деген күчтөн адамдар өзү коркуп турган таза коркуп калышат да. Ошон үчүн бул илимди эгер бул немесени мен ойлойм ушу жакында декабрь айларында болот деп атат буну. Бирок ага чейин элдин аң сезими буну туура түшүнүп калат да. Анан адамдан ошол кандайдыр бир өздөрүнүн коркунуч сезимден алыстатып турат да. Болот, кыргыздар жакшы болсо көрөбүз дегендей. Ошондой бир жакшы уверенность менен самый главный адамдын өзүндө мен өтөм деген бир ишеним болуш керек да. Өтөм деген ишеним ушунчалык эч бир өзүнүн артка тартпаш керек. Мен өтпөй калам, анан мен мындай болом, анан мен же андай болбош керек. Себептен ошол моменттерде ачылып кетет аң сезимдерчи. Бүгүн уйкуда жатыр да баардыгычы. Ачылып деп эле баягы шак кирип кетип чыкпады. Курсактагы бала төрөлгөндө эле көзү ачылып кетип эле оокат ичип эмчек жеп атпайбы? Ошол сыяктуу адамдардын өзүндө да ошондой бир катылган коддор бар да. Ошолор ачылып кетиши ыктымал деп ойлойм. Мындан коркуунун кереги жок. Деги эле азыр коркуу деген нерсени биз жашообуздан алып башташ керек. Себептен коркуу бул ал жактын жашоосу эмес. Коркуу бул жактагы үчүнчү энергетиканыкы. Ошон үчүн биз ал дуальность деп коет го орустар. Мына ошо карама каршылыктын баарын эски дүйнөсү менен жоюшубуз керек. То есть бул коркуудан кетиш үчүн биз муну просто как есть принимать этишибиз керек, баары бир неизбежно дегенде элечи. Просто ошондой түшүнүктүү болсо биз коркпойбуз да. Ооба, баары бир болот. Анан баягы 2012 жылы беле, анан ошондо акыр заман болот дегендечи. Элдин баары жанагы свечаларды сатып алып, спичкаларды сатып алышты. Эл ого бетер жарата берди. Ошондо анан кийин тиги күчтөрдүн баары алдында келип анан элдердин аң сезиминен да чыга баштады да. Жок, болбойт, анан акыр заманды чакырбагыла, акты ырдаган заманды чакыргыла депчи. Анан ошондой көп ойгонгон адамдар, ошол убакта ушуну билип калган адамдар акты чакырып, акырдаган заман келип турбайбы деп өздөрү спокойно алган үчүн переход жеңил болду да. Эмесе ошондо эле силер акыр заманды билгиз менен кетип калыш ыктымал болчу да. Бул адамды айтып атпайбы, ой атомдон күчтүү. Адамды ушунчалык ааламда ушунчалык күчтүү сезишет. Себептен адамда дене бар да. Дене энергетиканы ойго кошулганда бул бөлгөндө бул атомдуу энергияны ушунчалык чоң энергияны адам бөлүп чыгарат. Ушунчалык күчтүү да. Сонун маек болду, Бакыт байке. Сонун сизге чексиз сүйүү ыраазычылык. Сиздин ушу берип аткан маалыматтарыңыз элдерге кызмат кылган, элдерди агарткан маалыматтардан болсун. Сизге жаратканым ыраазы болсун. Бар болуңуз.